Жетинчи бөлүм. Күчтүү рух анын пландаштыруусу. Ал аял соодагерлердин кемелерине окшоп, өзүнүн нанын алыстан табат. Накыл сөздөр китеби 31 бөлүм 14-аят. Бир күнү Ыйсанын туулган күнүн майрамдоо үчүн Джим экөөбүздү бир жакшы кызматчынын үйүндө өтө турган ачык эшик майрамына чакырышты. Ал кызматчы Джим койчу болгон жыйында чоңдордун жекшембилик мектебинин мүчөсү эле. Келген коноктордун бардыгы бала чагындагы Ыйсанын туулган күнүн майрамдоо жөнүндөгү эскерүүлөрү менен бөлүшүп жатышкандыктан, бизди тосуп жаткан үйдүн кожойкеси да өзүнүн окуясын айтып берүүнү чечти. Ал өзү чоңою өскөн өлкөсүнүн бир салтын айтып берди. Ыйсанын туулган күнүнөн бир күн мурда шаардын бай тургундары өз үйлөрүнүн терезе пардолорун ачып койчу экен. Анан алардын үйүндөгү байлыкты жана кооз эмеректерди көрүү үчүн каалоочулардын бардыгы алардын терезелерине жакын келип, карап кетүүгө мүмкүн болгон экен. Биздин кожойкебиз да бала чагында терезелерди тигиле карап, үйдүн ичин толтурган байлыкты, эмеректердин жалтырагын, кооздолгон чоң балатыны жана конокторго тартылып жаткан түрлүү тамактарды көрчү экен. Ошентип жылына бир жолу ал айнек аркылуу бай үйлөрдүн мүлкүн суктана карай алчу. Өзүнүн сүйүктүү адамдар үчүн кам көргөн, Кудайдын көз карашындагы сулуу аялды биз элестете гана алгандыктан, бизге да Теңир анын үйүнүн ичин терезе аркылуу көрүүгө мүмкүнчүлүк берип жаткандай сезилет. Ал терезе анын ыйык сөзү. Ал аркылуу биз ошол аялдын ишмердүү рухун жана үй бүлөсүнө өзүнүн сүйүүсүн кантип көрсөтүп жаткандыгын көрө алабыз. Анын үйүнөн биз акылыбызга сыйбаган ыңгайлуулукту, эң эле кооз буюмдарды, эң эле даамдуу тамактарды таба алабыз. Бул кереметтүү аял өзүнүн сүйүктүүлөрүнө керек болгон нерсенин бардыгы менен камсыз кылууга өз күчүн аябайт. Кызыктуу окуяларды издөө руху. Накыл сөздөрдө мындай дейт: ал аял соодагерлердин кемелерине окшош. Биздин акылыбызга тартылган образдан бул образ айырмаланып турат. Бирок бир саамга элестетип көрсөңүз. Кудайдын көз карашындагы сулуу аял соода кылган кемелерди жактырат экен. Мисалы, ал өзү өндүргөн товарларды сатуу үчүн базарларды издегенин оңой эле элестете алабыз. Ушундай кылуу менен ал өзүнүн үйүнүн жашоо шартын жакшырта алат. Ал өзүнүн сүйүктүүлөрүнүн бакубаттуулугу үчүн акчасын да, күчүн да, убактысын да аябайт. Өзүнүн нанын алыстан табат, дейт 14-аяттын 2 бөлүгү. Накыл сөздөрдүн 31 бөлүмүндөгү аял өзүнүн үйү үчүн ар тараптан келген өзгөчө буюмдарды алууга бүт күчүн кубаныч менен жумшайт. Бул буюмдар чындап эле жердин ар кыл бурчунан алынып келинген. Элестетип көрүңүзчү, бул канчалык керемет. Кемелер. Соода кемелери Финикия менен Египет өлкөлөрүнүн ортосунда биздин доорго чейин 2400-жылдары жүрүшкөн. Алар жер ортолук деңиздин ар бир портуна токтоп, өздөрүнүн буюмдарын сатышып, кайрадан башка буюмдарды кемелерге жүктөп кетишчү. Экинчи жылнама китебинде соода кемелери 3 жыл бою деңизде жүрөөрү жазылган. 3 жыл аралыгында алар бир эле рейс жасай алышкан. Жеткирүү. Бирок узак убакыт күтүү кемчилигин кээде экзотикалык буюмдарды алуу менен толукташчу. Таршышка каттаган кемелер үйлөрүнө алтын, күмүш, пилдин сөөктөрүн, павлиндер менен маймылдарды ала келишчү. Боекторду тирден алып келишчү. Ар кандай татымалдар, жаңгактар, бальзамдар менен буудай Египеттен келчү. Греция эл аралык соодага май, шарап, бал жана карападан жасалган кооз идиштерди жеткирип турчу. Жүндөн жасалган ар түрдүү буюмдар, маданий чыгармалар, кол менен жасалган буюмдар жана эң кооз зергерлердин буюмдары соода сатык үчүн кеңири колдонулган. Аларды кербендер чөлдөрдү кезип, каналдар менен дарыяларда кайыктар менен ташып, соода кемелерине жүктөө үчүн ар бир континенттин портторуна жеткизишчү. Негизги соода жолдору. Деңиз портторуна келген буюмдарды кербендер менен өлкөнүн ичине, алыскы шаарларга алып барышчу.
Чынында эле жүктөлгөн төөлөрдүн кербени биздин кереметтүү аялдын өлкөсүн кыдырып өтүшчү. Израиль тарыхында ал жакынкы чыгыштын соода жолдорунун кесилишинде жайгашкандыгы тууралуу жазылат. Мен Израилде болгонумда падышанын жолу менен жана негизги магистраль менен өттүм. Ушул эки жол убадаланган жерди дүйнөлүк соода борборуна айландырган эң негизги жолдор экен. Дүкөндөр. Акыр аягында төөлөр менен кемелердеги саякаттан кийин ар жерден келген буюмдар түрлүү көлөмдөгү, чоң жана майда дүкөндөргө түшкөн. Мындай туруктуу дүкөндөр шаардын аянтында же көчөлөрдө, шаардын борборундагы базарларда жайгашкан. Ал эми убактылуу дүкөндөр шаардын дарбазасынын алдында же көчөлөрдүн бурчтарында чатырларын жайып алышчу. Ар дайым жана ар жерден алыскы түштүк шаарлардан, Шева шаарынан же Бабыл менен Индия сыяктуу өтө алыстагы чыгыш өлкөлөрдөн төө кербендери келип турушчу. Кербендер келээр замат, төөлөр тизелерин бүгөөр замат, шаардын ортосунда кичине базарлар пайда боло калчу. Деңиздин аркы жээгинен келген, төөлөргө жүктөлгөн түрдүү буюмдарды, азык түлүктөрдү, калайдан жасалган идиш аяктарды, териден жасалган буюмдарды, мумпос уйларды жана башка окмуштуу, сейрек кездешчү баалуу буюмдарды аралап жүрүшкөн айылдын тургундарынын таң калууларын элестетип көрүңүзчү. Кызмат кылуунун руху. Эми менин чыдамкай курбум. 31-бөлүмдөгү кереметтүү аялды соода кемелери менен салыштырууну карап көрөлү. Алыстан буюмдарды ташуу — бул кызмат. Анын узак убакытка жана алыска кеткенинин эң биринчи себеби анын үй бүлөсү. Үйүндө анын кам көрүүсүнө муктаж болгон күйөөсү менен балдары калды. Анан дагы кооздоо менен жабдуу керек болгон үйү турат. Анын сүйүктүү адамдары эң мыкты гана нерселерге ээ болууга татыктуу экенин ал билет. Ошентип, ал сүйүүгө толгон жүрөгүнүн чакырыгына баш ийип, үйүндө калгандарды эң мыкты буюмдар менен камсыз кылуу үчүн миңдеген чакырым алыстыкка кетчү. Анан дагы накыл сөздөрдүн 31-бөлүмүндөгү аялды анын жүрөгүндөгү чыгармачылыгы дагы чакырып турган. Ал өз ишинин чебери. Сизге мисал келтирүүгө уруксат этиңиз. Анын үйүндө муздаткыч болгон эмес. Ошондуктан үй бүлөсүн тамактандырууда ал күн сайын тамак сатып алчу. Бул милдет тез эле оор жүккө айланып калмак. Бирок ал өзүнүн чыгармачыл ой жүгүртүүсү менен бардыгын ишке ашырчу. Ушундай мамиле менен ал күнүмдүк оор түйшүктө да өзүнүн чыгармачылыгын көрсөтө алган. Ошол базарларда ал өзү үчүн түстүү боекторду, сулуулукту, ар түрдүүлүктү, уникалдуулукту жана кооздукту таба алган. Ушундай саякаттар ага жаңы тамактарды жасоодо, токууда жана үй чарбасын иштетүүдө чыгармачылык менен ой жүгүртүүгө түрткү берген. Зеригиштүү, күнүмдүк бүтпөгөн иштер ал үчүн чыгармачылдык окуяларга айланган. Канааттануу руху. Бул китеп Теңирдин көз карашындагы сулуулук тууралуу эмеспи? Анда биз эмнени сөз кылып, эмнени талкуулап жатабыз? Соода сатык жөнүндөбү? Кереметтүү аялдын ишмердик рухун элестетип көрсөңүз. Мына ушундай сапат менен ал башкалардан айырмаланып турат. Ошол мезгилдеги соода кемелери сыяктуу ал деңиз аралайт, пландаштырат, издейт, караштырат, тандайт жана үй бүлөсүнө алгысы келгендигинин баарына ээ болот. Кам көргөн адамдарынын кызыкчылыгы үчүн бул аял өз кызматында сергектик жана эрдик менен алдыга жылат. Ал тааныш жана ыңгайлуу базарлардан алыстап, улам жаңыны издөө үчүн алыска умтулат. Ал уламдан улам алыска сүзүп, шаардын алыскы аймактарынан үй бүлөсүнө керектүү нерселерди жүктөп келет. Жакшылык кылууну сүйгөн аял үй бүлөнүн камсыздандыруучусу катары үй бүлөсүн эң мыкты буюмдар жана азыктар менен камсыздоодон ырахат алат. Төмөндө ал эмнелерге ээ болорунун тизмеси берилген. Анын үйүндө ден соолук уялаган. Себеби ал пайдалуу гана азыктар менен үй бүлөсүн азыктандырат. Үйүндөгү үнөмдүүлүк сезилип турат. Сапаттуу жана арзан сатып алуулардан жана пайдалуу келишим түзө билгендиктен анын үй бүлөсү эң керектүү жана кооз нерселерге ээ.
маданият үчүн эшигин кенен ачкан. Себеби ал экзотикалык өлкөлөрдөн келген буюмдарды таба алат. Ал саякат учурундагы чогулткан маалыматтарды жана уккан жомокторду да үйүнө алып келет. Анын үйүндө ар түрдүүлүк өкүм сүрөт. Тамак аш жана алыстан алынып келген буюмдар ушундай кызыктуу маанайды жаратат. Анын тандай билгичтигинен жана бийик стандартка ылайыктуу нерселерди алгандыгынан ал алып келген сапаттуу буюмдар бардыгына кубаныч тартуулайт. Анын үйүндөгү сулуулук жакындарынын жүрөгүн тынчтандырат, сергитет жана бардыгына күч берип турат. Кантип сулуу боло алам? Мына эми Теңир бизде бул бөлүм аркылуу үйрөткүсү келип жаткан ишмердүүлүк руху жеңил эле үйрөнүп ала турган нерсе эмес экенин биз жакшы түшүндүк окшойт. Толкундары ташып, суусу көтөрүлүп жаткан деңизге кеме эч качан өзү эле сүзүп кетпейт. Накыл сөздөрдүн 31 бөлүмүндөгү аялдын сулуулугу да абдан баалуу. Ишти алып баруучулук менен чакырыкты сезе билүү кеменин парусуна шамал үйлөгөнгө окшош. Бул күчкө жана Кудайдын ырайымына толтурат. Ошондо гана сиз өзүңүздөгү ишмердүүлүк рухун өрчүтүп, андан соң өз каалооңуз менен саякатка чыга аласыз. Менин тизмемдин эң биринчи орунда сүйүүгө толгон жүрөк турат. Сүйүүсүз биз эч ким эмеспиз. Сүйүүсүз биз кичине нерсени кылууга да дараметибиз жетпейт, деп кошуп кетким келет. Демек, сыйыныңыз. Теңирден сизди айыктырып берүүсүн сураныңыз. Жубай, эне жана кожойке болууну сүйбөгөн жүрөгүңүздүн ар бир бөлүгүнө анын айыгуусун сураңыз. Биринчи орунда үй болушу керек. Сизди курчаган 4 дубалга толугу менен бериле албасаңыз да, ал үйдү жана андагы жашаган адамдарды сыйлоону үйрөнүңүз. Жүрөгүңүздүн биринчи орунунда кесип эмес, кызыкчылыктар же коомдук иш эмес, сиздин үйүңүз турушу керек. Башка аялдар менен убакыт өткөрүңүз. Алар өздөрүнүн күйөөлөрү, балдары жана үйү тууралуу сүйүү менен айтып жаткандыгына кулак салыңыз. Алардын энтузиазмы жугуштуу болот. Кооздук менен сулуулукту көрө билүү ишмердүүлүк рухун жогору көтөрөт. Кудайдан болгон кереметтүү аял сулуулукту жогору баалап, анын башкаларга болгон таасирин көбөйтөт. Чыгармачыл инсан катары өзүңүздү сулуулукту түшүнүүгө тарбиялап, үй бүлөңүзгө да сулуулук менен кооздукка карата жеке түшүнүктү сунуштаңыз. Өзүңүздү эң кооз нерселер менен курчаңыз. Доктурлар тарабынан төшөк режимин кармоого аргасыз болгон атактуу сүрөтчү импрессионист Анри Матис өзү жаткан бөлмөгө экзотикалык өсүмдүктөр менен ар кандай түстөгү тоту куштарды алдырткан экен. Ушундай кооздуктар өлүм алдында жаткан, көп жылдар бою төшөктөн турбаган сүрөтчүнүн алсырап калган чыгармачылыгына күч берип турган. Матистин үлгүсүнөн шыктанып, мен да өзүмдүн иштөөчү бөлмөмдү кызыл түскө боеп, өзүмө жаккан сүрөттөр жана буюмдар менен кооздоп алдым. Дүйнөлүк атактуу сүрөтчүлөрдүн сүрөттөрү тартылган календарь, айнектен жасалган туп-тунук вазада жаңы эле үзүлгөн жалгыз роза, тайэжем берген Батыш Техастын талаасынан тапкан асканын сыныгы. Керек болсо, себетте тоголону уктап жаткан кичинекей мышыктын сүрөтү. Ушунун бардыгы мени чыгармачылыкка шыктандырып турат. Кооз нерселер менен курчалгандыктан, мен да бардыгын эң сонун кылып жасоого умтулам. Менин бөлмөм мени өзүнө иштөөгө чакырып турат. Анан мен жазам. Өзүңүздүн сулуулукту кабыл алууңузду иш жүзүнө ашырыңыз. Сулуулук менен кооздукту курган адамдар менен убакыт өткөрүңүз. Журналдарды окуңуз. Сувенирлерди саткан дүкөндөргө жана үй бүлөлүк кечелерге барып туруңуз. Сизди тосуп алган, курчап турган жана башкалардан үйрөнгөн кооздуктарга көңүл буруңуз. Ушунун баарынан үйрөнүңүз. Ошентип, үйүңүздүн ичиндеги жасалгалар менен эмеректер сиздин сулуулугуңузду чагылдырып тургандай болсун. Эсимде, бир үйгө барганыбызда, анын ичиндеги кооздук кожойкенин сулуулукту түшүнө билүүсүн көрсөтүп тургандыктан, мен абдан таң калган элем. Анан мендеги көп нерселер өзгөрдү. Мен анын үйүнүн босогосун аттаар менен мени бейишке чакырып жаткандай кереметтүү кооздукту көрдүм. Анан мен, мына, бул аял чыныгы сүрөтчү экен, деп ойлодум. Мени өзгөчө таасирленткени акча чыгымдар эмес эле.
Мен ал аялдын мунун бардыгына канча акча жумшаганы жөнүндө ойлонгон да жокмун. Тескерисинче, мен анын бардыгын сонун кылып жайгаштырып алганына суктанып жаттым. Ушунчалык жагымдуу буюмдар. Жумшак отургучтагы чоң энеси түйүп берген салфеткалар, деңиз жээгинен табылган жана жарашыктуу жайгашкан үлүл, кичинекей папоротник жайгашкан үстөл. Анын жанында ага жарык чачып турган абажуру ылдый жайгашкан лампа. Бөлмөдөгү терезе пардалар ачылган эле. Гүлдөп жаткан экзотикалык аппак лилиялар веранданы курчап, бөлмөнүн бир бөлүгүндө көрүнөт. Терезелери болсо тазалыктан жаркырайт. Бул аял өзүндө болгон нерсесин алды да, ага бир аз колун тийгизип жаңылаган. Анан мунун бардыгы укмуштуу кооздукка айланган. Биздин Теңирден алган милдетибиз күнүмдүк турмушта үй бүлөбүздү сүйүү, биздин алдыбызда ишмердүүлүктүн рухуна жаңы түшүнүктү ачуу. Эң негизгисинен баштаңыз. Ар бир адам тамак ашка, кийимге жана үйгө муктаж. Бул жөнүндө бир китепте сиз тамак жасоодон жана үйүңүздү жыйыштыргандан тажадыңызбы? Сиз дайыма тамак эле жегиңиз келип жатабы? Деген суроо берилген экен. Бирок сиз үй бүлөңүзгө керектүү нерсенин бардыгын кубаныч менен камсыз кылып турушуңуз керек. Акылмандуу сатып алуучу болуңуз. Акчаны үнөмдөөгө көңүл буруңуз. Сизге жаккан нерселердин баарын эле сатып ала бербеңиз. Ар бир буюмду алаарда мурда жакшылап ойлонуңуз. Ойлонуп көрүңүз, сизге эмне зарыл? Ал эми эмнени албай койсо болот? Кандай буюмдар сапаттуу же сапатсыз экендигин билип алыңыз. Ошону менен бирге жок деп айтканды үйрөнүңүз. Мен каталогдор аркылуу сатып алууга жок дейм. Дүкөндөрдү кыдырып кароо азгырыгына каршы турам. Ушул күнгө чейин дүкөндөн толтуруп алган себетимди карап жатып, жок деп айтам. Ошондуктан кассага жете электе эле себетимдин жарымын бошотом. Ал эми оюмда болсо, ошол үнөмдөлгөн акчаны банктагы эсебиме салып коем. Өзгөчө буюмдарды издеңиз. Негизги набордон бир буюмду алып жатып, узагыраак күтүңүз жана көбүрөөк издеңиз да уникалдуу буюмду табууга аракет кылыңыз. Накыл сөздөрдүн 31 бөлүмүндөгү аял буюмдарды кадимки эле шаардын базарынан сатып алган. Бирок ар дайым өзгөчө буюмдарды таба алган. Ал сейрек кездешчү, алыстан келген, үй бүлөсү менен достору суктанаарлык буюмдарга кызыккан. Мунун бардыгы анын ишмердүүлүк рухуна кошкон салымы болгон. Башка баш алмаштырууну ойлонуңуз. Тизмени түзүп алып, аны жакшыртыңыз. Келечекте булар сиздин валютаңыз болуп калышы ыктымал. Сизге эмне керектигин жана анын ордуна эмнеңизди бере аларыңызды жазып чыгыңыз. Ушуга окшогон бартер мага көп жардам берди. Менин Теңирди бүт акылың менен сүй аттуу китебимди окуп жүргөндөгү жазууларымдан жана Жаңы Зеландиялык семинаристин жубайынын лекцияларынан алган китепти кайра басып чыгаруу үчүн мен күйөөмдүн эски унаасын бердим. Бул жубайлар унааны 3 жыл колдонушту. Ошол мезгилде аларга унаа керек эле. Бирок сатып алууга акчалары жок болчу. А мага жардам керек болчу. Бирок акчам жок эле. Ошентип биз алмаштыруу жолун таптык. Үй сүрөтчүсү болуңуз. Үйүңүзгө кооз буюмдарды гана алып келүүнү өзүңүздүн милдетиңиз кылып алыңыз. Менин досум Карен жумасына бир жолу Лос-Анджелестин четинде жайгашкан гүл базарына 4 саатка барып келет. Ал үйүнө жана короосуна жаңы гүлдөрдөн алып келет. Качан мен ага эртең мененки саат 7:30 чалганымда, Карен үйүнүн жана короосунун ар бир бурчун жомоктой жайга айландыруунун үстүндө иштеп жаткан болот. Мунун бардыгына ал аз гана тыйынын сарптайт. Карен жөнөкөй гүлдөрдөн жаңы нерсени жаратуу менен өзүнүн чыгармачылык жолун тапты. Ошондуктан ал күндөн күнгө, жумадан жумага, жылдан жылга өзүн ушуга арнап келет. Карен сыяктуу сиз да өзүңүздү элестетип көрүңүз. Сиз эмнеде үй сүрөтчүсү боло аласыз? Үйүңүздө кандай кооздукту жарата аласыз? Ошондой эле өзүңүздөн сураңыз. Чыгармачылыктын кайсы багытында мен өзүмдүн күчүмдү жумшай алам? Сулуулукка чакыруу. Азыр болсо менин кереметтүү ишмер курбум. Сиздин жашооңуз үчүн Теңирдин жүрөгүндөгү каалоону билүү үчүн бардыгын билген жана сүйүүгө толгон анын көздөрүн кароого учур келди. Өзүнүн сөзү боюнча, биздин акылмандуу атабыз
бизди үйүбүздүн ишмердүү башкаруучусу болууга, үйүбүздү эң эле кооз, жагымдуу жайга айландыра билген аял болууга чакырып жатат. Бул чакырык көп аракетти талап кылат. Анткени менен бул чакырык улуу баталарга алып келет. Сиздин жүрөгүңүз Теңирдин сүйүүгө толгон улуу жүрөгү менен биргеликти кагып жатабы? Теңир сизге кам көрсүн деп берген, сиз менен чогуу жашаган адамдарды ар убакта колдоп турасызбы? Үй бүлөңүзгө керектүү нерселердин баардыгын камсыз кылуу ишинде өзүңүздү толугу менен арнап жатасызбы? Накыл сөздөрдөгү аял соода кемелери менен салыштырылган. Ушул образ сиздин жүрөгүңүзгө да азыр кайрылып, сүйүүнү тандооңузду суранып жатат. Сиз түшүнүп жатасызбы? Бир гана сүйүү, Теңирдин ырайымга толгон сүйүүсү, сизге өзүңүздү унутууга жана башкалардын жакшылыгына өзүңүздүн күчүңүздү толугу менен арноого түрткү бере алат. Бир гана Теңирдин жүрөктү ашыра толтурган сүйүүсү, өзүңүздөн жана жеке кызыкчылыктарыңыздан баш тартууга, эмоционалдык бекемдикке ээ болууга жардам бере алат. Ошол сүйүү гана башкаларга жардам берүү аркылуу сизге кызыктуу өмүр сүрүүгө жол ачат. Ишмердүүлүк рухуна керектүү сапаттарды жеткилеңдикке жеткирүү үчүн алыска барууну, Теңирдин эр жүрөктүүлүк менен жаңыланган күчкө ээ болууну каалайсызбы? Сизди ишендирип коеюн. Мындай рух Теңирдин көз алдында эң сонун жана жагымдуу.